Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы өз ишин баштайт. Мынакей президенттик шайлоо болуп өттү. Жогорку кеңешке жаңы депутат мандат алып келди. Ал эми жер казынасын пайдаланууда бир нече жоболор жөнөкөйлөштүрүлдү. Ушул жана башка суроолорду азыр биздин күн тартибинде программадан көрүңүздөр. Өткөн шайлоо боюнча бүгүн жыйындар залында айта кеттиңиз, ошого токтолуп. Биринчи жолу Кыргызстан жаңы тарыхында бийликтеги президент Атамбаев өз ыктыяры менен мөөнөт өткөндөн кийин тапшырып кетип атат. Мына ушунун баары тең мен ойлойм үлгү да болуш керек. Жана ошону менен бирге бизге дагы мындайча айтканда баягы эл аралык деңгээлде дагы аброюбуздун көтөрүлгөнү көрсөтүп турат. Ал эми шайлоо боюнча шайлоо таза өттү. Таза өттү дегеним ар бир жаран мына дагы бир өзгөчөлүк бул биометрик аркылуу добуш берүү. Ар бир жаран келип өзү биометрикалык өзүнүн данныйлары менен бюллетень алып, кабинага кирип, өзү менен өзү бир гана Кудай билгендей болуп добуш беришти. Анан кийин бул жерде кандай эч басымдык жок, күчкө салуу жок. Ал эми айрым жерлерде жанагындай эми сатып алуу андай фактылар болду, аны жок деп айтпайбыз. Бирок мен ойлойм эми биз дагы бара-бара саясий маданиятка да көнүп, элибиз дагы добушту сатпагандай болуп, элибиз дагы ушу татыктуу иштей турган чөнтөгүнө карабай, аброюна, ишмердүүлүгүнө, аң сезимине, билимине, ошонусуна басым кылып туруп кана шайлашыбыз керек да. Мына ушу дагы биз үчүн эми жаңы болуп атат да. Ошон үчүн кайсы жагынан албасак дагы бүгүнкү күндө шайлоо таза өттү деп белгилеп, 58 мамлекеттин байкоочулар келди. Булар да белгиледи. Кече күнү ОБСЕнин битип иштеген бюросунун жана адам укугу боюнча директору кабыл алдым. Ал киши дагы айтты, таза өттү. Бирок айрым жанагындай мүчүштөр болду деп. Айрым мүчүштөр болот, конечно. Бирок жалпысынан биз дагы бир жолу көрсөттүк. Шайлоо таза, жалпы тынч, жакшы өттү. Бүгүн жогорку кеңеште ант бердиңиз. Айтсаңыз, эми эл үчүн кандай мыйзамдарды кабыл аласыз? Кайсыл тармакка көбүрөөк басым жасап иштейсиз? Өзүңүздүн алдыда пландарыңыз боюнча. Эми мен биринчиден МВД системасы менен КСН системасын иштеп келбедимби? Ошолордун иштерин, турмуштарын жеңдете турган закондор болсо, мыйзамдар болсо, ошолорго көп басым жасап иштейм дейм да. Экинчиден жалпы кыргыз элинин турмуш шартын, парламентарийди өркүндөтүү боюнча кандай закондор болсо, элдин ынтымагын чыңдай турган жакшы закондор болсо, ошол жагына көп басым жасайм. Сиздер азыр жер казынасын жөнүндө мыйзамды 3-окууда талкуулап жатасыздар. Деги эле азыр көп талкуу болуп кетти го. Жакшы, жеткиликтүү бышырылып иштелип чыгыптырбы? Ушул боюнча бир маселелерди көтөрдүңүздөр. Сиз ошол боюнча оюңузду айтсаңыз. Чындыгында мен ойлойм, биздин кең байлыктар биз ушул эл үчүн да, мамлекет үчүн, республикалык бюджетте көбүрөөк ушул акчалар түшүш керек. Ошон үчүн мен баягы көп тактоолорду ушул баягы процедуралар да, баягы мисал үчүн инвестор да келсе, алардын процедурасын, алардын да иштеси ачык, айкын болушу зарыл. Андан кийин ошо көбүрөөк республикалык бюджетке түшө турган сунуштарды бердим. Мына 4 сунушту бердим. Комитет 4 сунушту кабыл кылды, колдоп беришти. Мынакей, сиз азыр айтпаңыз, бишкерлерге жакшы шарт түзүлүп, анан айлана чөйрөнү коргоодо жакшы кылдаттык менен экологияга зыян алып келип атат, көңүл бурулбай жатат деп. Жана сиз конкреттүү кандай сунуштарды бердиңиз? Мен конкреттүү боюнча ошол алардын жоопкерчилигин кароо, штрафтарын көтөрүү. Эгерде ошо мыйзамдан чыгып кетсе, же мыйзамга жазылган нормаларды аткарбаса, нормативтерди аткарбаса, алардын ошо жазасын өйдө көтөрүү боюнча сунуштарын бердим да. Эми мунун үстүндө биздин ошо экология, жаратылыш ресурстары боюнча агентство бар. Ошо кылтаттык менен караш керек да. Ишкерлер ишин кылыш керек, бирок ошо мыйзамдын чегинде, адан аша чаба кетпеш керек да. Ошонун негизинде иштерди алып барабыз. Саламатсызбы, айтсаңыз, сиз Баткен облусундагы Кадамжай районундагы кен тууралуу ишти козгоп кеттиңиз. Ал жерде жергиликтүү элге аябай экологиялык жактан зыян алып келип атат депчи. Ошол маселелер боюнча кененирээк айтып берсеңиз. Биздин 15 күн эл менен жолугушууда болду. Ошол жерде мен Баткендеги
Кадамжай районунун Майдан айыл өкмөтүндө болдум. Ал жерде элдер ошол жердеги жайгашкан алтын кени боюнча маселе көтөрүштү. Ал жерде ошол Исфайрам деген 150 000 адам суу ичкен чоң дарыяга өтө эле кен жакын болуп, жергиликтүү эл ал жерде кенди иштетүүгө мындай каршы чыгып атышат да. Анан мен кызыгып көрсөм, чын эле ошол Z Explorer деген австралиялык компания экен. Ал жерде болгону 5 жылдын ичинде 200 миллион сом гана каражат төгөт экен биздин бюджетке. Ал эми жылына бир 40 миллион сомдой эле болуп кеткен. Эми 40 миллион сомду Майдан айыл өкмөтүнүн эли өзү деле таба алат чындыгында. Ал жерде жер жемиш бар, картошка, гилас дегендей, анан мал жандыктары бар. Ошолордун баардыгына зыян келбесин деп ошол кенди иштетүүдө мен азыр өкмөттө айттым, эл менен сүйлөшүп, алардын макулдугу менен, инвесторлор менен элдин бир пикирге келүүсүн уюштургандан кийин анан гана кенди ачыш керек. Ага чейин элдин каршылыгын, алардын сунуш пикирлерин эске алгыла деп айттым да. Саламатсызбы, мынакей жана жер казынасы жөнүндө мыйзамды талкуулоодук. Сиз соц пакет кандай бөлүштүрүлгөн, жакшы иштелип чыкканбы, кандай каралат деген боюнча эмени карап көтөрдүңүз маселени. Ошол боюнча сизди демилгечилер тарабынан иштелип чыккан жобосу ынандырдыбы? Соц пакет боюнча болсо, ошол жана мен айткандай сөзсүз түрдө суммадан зависеть этиш керек. Ошол кен байлыгы канча бааланат. Же алтынбы, же күмүшпү, же башка ташпы, ошону канчага баалап, ошонун мынча проценти сөзсүз түрдө жергиликтүү элге соц пакет катары берилиш керек деп ойлойм да. Андан сырткары мына рекультивация боюнча вопрос көтөрдүк, маселе көтөрдүк. Бул рекультивация боюнча көбүнчө эле казышып алып, ошол жерди утуп алган компаниялар, ошол казып алганда кандай болсо, жанагы согушта бомба түшкөндөй эле таштап коюп кетишип калып жатат да. Аксы району ошол Жаңы жол, Ак жол айыл өкмөтүндө, Ак суу айыл өкмөтүндө алтын кен каскан компаниялар өзүнөн кийин чыдап кетип калып, бүгүнкү күндө барсаң, баягы илгерки согушта түшкөн бомбалардан да жаман да акыбалдарычы. Анан ошолорду калыбына келтириле, сөзсүз ошол рекультивационный ар бир ишкананын фонду, лицензия алган кишинин фонду болуш керек. И ошону алып бүткөндөн кийин сөзсүз түрдө рекультивация кылып тапшырып кетиш керек деп законго жазыкла деп ошону түшүнүшүңүз да. Саламатсызбы, жер казынасын пайдалануу жөнүндө мыйзам долбоору бүгүн 3-чү окууда талкууланды. Деги эле буга чейин 3-чү окууда мыйзамдарды колдоп беришчү эле го өзүчө. Бүгүн кызуу талкуу болду да. Сиз айтсаңыз, ал кандай жактарга өзгөртөт, кандай кемчиликтерди жоюп иштеп чыкты, кандай эмелерге пайдалуу алып келиши мүмкүн? Эми бул жер казынасы боюнча талкуу болгон себеби депутаттар мына жерлерде жүрүп келишти да. Өзүнүн жергиликтүү калктар менен сүйлөшүп, көбүнчөсү мыйзамга тиешелүү эмес, мындай ошо жергиликтүү элдеги көйгөйлүү маселелер болуп калды да. Көпчүлүк ошол маселелерди айтышты. Мисалы үчүн Вертексти айтып атышат, жана бөлөк компанияларды рекультивация боюнча жана казып анан аңдөң кылып таштап кетип, рекультивация кылбай ордуна калыбына келтирбей кеткен боюнча мындай кызуу талкуу болуп кетти да. Көптөгөн мындай жакшы жактарын киргизип бердик, баягы инвесторлорго жылуу эме кылып атабыз, условия түзүп берип атабыз, жагдай. Ошону менен бирге эле өзүбүздүн мамлекетибиздин дагы экологиялык жактан көзөмөлдү баардык жагын биз жакшылап туруп жазып берип атабыз да. Муну көп иштедик, бул 100гө жакын барак. Муну чоң мыйзам бул бүгүнкү күндө. Мен ошо депутаттарга чоң ыраазычылык билдирем. Ошо бүгүн баары колдоп, мыйзамга тиешелүү эмес болсо дагы ошо мыйзамдын тегерегиндеги болуп жаткан азыркы күнгө чейинки берилип кеткен лицензияттардын кылып аткан иштери боюнча суроолор берилди. Эми бул жүрүп отурула ошол мыйзамга байланыштуу болот. Себеби дегенде көйгөйлүү маселелер жерлерде чыгып атат ушундайлар. Ушул мыйзам менен башкарыш керек да. Айтсаңыз, мынакей мыйзам жакшы иштелип чыкты, инвесторлорго шарт түзүлдү, бирок бул жаатта көп жылдан бери эле ошо жергиликтүү бийлик эл менен дагы инвесторлор ортосунда ызы чуулар көп жаралып келет го негизи. Ошол жаатын чечүү үчүн сиздер бир жөнөкөйлөштүрдүңүздөрбү? Мурун жазылып калган жергиликтүү эл менен макулдашуу деп. Бул жерде жергиликтүү эл менен деген болбойт. Эл бул мамлекеттин байлыгы, элдин достояниясы жетишкендиги. Ал элдин баары менен сүйлөшүү кыйын. Азыр инвестор, если биздин жазган мыйзам менен конкурстан, аукциондон мындай таза утуп алган болсо, аны кайта барып эл менен барып сүйлөшүп ал деп таштап коюу, бул подход негизи эле туура эмес подход да. Анда мамлекеттүүлүктүн эмне кереги бар? Мамлекет өзү ушундай инвестор утуп алган инвесторду коргой албаса деп анан биз айтып атабыз. Ошол өз ыктыяры менен макулдашып,
анан соцпакетин жазып, анан келип аукционго катышат, же болбосо эмеге конкурска катышат да. Ал соцпакети уже макулдашып келет жергиликтүү орган менен. Бул ушул вопрос. Азыр эми өзүңөр билесиңер, жергиликтүү калк менен сүйлөшүп ал деп койгондо эрде провокаторлор бар. Ар кандай акча вымогать эткендер бар. Ошон үчүн биз элге салып коюшубуз керек. Элдин үнүн мамлекеттик орган жеткириш керек, жергиликтүү орган. Сиздер жогорку кеңештин жыйынынан алынган маселелерди Пирамида телеканалы аркылуу көрдүңүздөр. Ал эми баарынан кабардар болуу үчүн парламент радиосун тыңдап, кеңеш KG сайтына кириңиздер. Саламатта болуңуздар.